Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн 28 май, жекшемби. Андыктан жекшемби дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, жакшы улансын туугандар. Бүгүн өзгөчө бир майрам болот. Бул майрам 28 май чек арачылар күнү. Чек арачылар күнү менен негизи эле биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүү Кыргызстандын коргоочулары, чек арачылары, ошол жерде служба кылган биздин жигиттерге айрыкча чоң ыраазычылык менен майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ыраазычылык менен сиздерге терең таазим этебиз. Биздин тынчтыкты, жакшылыкты коргоп, дайыма сак мекен сакчылыгында турган биздин жигиттерге урмат сый. Москвадан сиздерге салам айтабыз. Туугандар, аман болгула, дайыма бар болгула. Ошондой эле чек арада жашап жүргөн, чек арада эмгектенип жүргөн биздин мекендеш чек арадагы туугандарыбызга Баткен областында айрыкча. Туугандар, кече биз ошол Баткен элинин жакшылыгында кызмат кылып келдик. Видео тартып, айрыкча ошол той элерини дагы бир жолу куттуктап кетебиз. Андан сырткары туугандар, кече биз Баткен областынын Кадамжай районунун Охманын бүтүрүүчүлөрүнүн 30 жылдык юбилейинде дагы, Кабыл аканын классташтарынын юбилейинде дагы жолугушуп калдык. Кабыл ака, именно сиздин атыңыздан Охнасила, Москвадан сиздерге салам, Кабыл аканын атынан. Андан сырткары кече ошол эле жерде Баткен областынын дагы бир бүтүрүүчүлөрү 10 жылдык юбилейиндеги жигиттерге, кыздарга баардыгына салам. Дайыма жакшылыктарда жүрүңүздөр. Урматтуу биздин агалар, инилер, эжелер, карындаштар, дайыма жакшылык коштосун сиздерди. Уул кыздарыңыздар менен, небере чеберлериңиздер менен дайыма агдасторкон жакшылыктарда гана жүрө бериңиздер. Андан сырткары дагы бир өзгөчө таазим эте турган ошол Баткен областынын чек арада жашаган жалпы элге терең таазим бизден. Москвадан салам сиздерге. Сиздерге дайыма ишиңиздерге ийгилик болсун, тынчтык болсун, дайыма ошол чек арада согуш болбосун, дайыма тынчтыкта жүрүңүздөр туугандар. Андан сырткары дагы кече көптөгөн бүтүрүүчүлөр менен жолугуштук. Ошолордун катарында жалпы эле бүтүрүүчүлөргө жакшылыктарды каалап кетебиз. Өзгөчө айта кетчү нерсе, бизди дагы, сизди дагы окуткан биздин эжеке агай мугалимдерге терең таазим. Сиздер бар, биздин ушул Кыргызстандын келечеги болгон баарын окутуп, ушундай жумуштарда иштетип, көптөгөн жакшылыктарды сиздер себепкер болуп жүрөсүздөр. Дайыма сиздерге урмат сый. Бизге А тамгасынан баштап таанытып, дүйнөнү тааныткан, китеп окуткан сиздерге терең таазим. Айрыкча урматтуу ардагер мугалим агай эжекелерибиз, сиздерге терең таазим. Андыктан туугандар, ошол бөтөн жерде жүрсөк дагы ынтымагыбызды көрсөтүп, кечегинде ошондой отуруштарда ынтымакты көрсөтүп, бири-бирибизге сый урматыбызды көрсөтүп, дайыма сый урматта жүрө берели. Бөтөн жерде аман жүрүңүздөр, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Ошол чек арага каттап жүргөн Мухидинге дагы салам. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.